өткө турган улактын соорундарын жарыялап коеюн деп чечтим. Себеби бүгүнкү күнү өзү жана маданий иш-чара мезгилинде бошобой жетише албай ошол мезгилде айта албай калдык. Азыр сиздерге ушул болгон сорундарды айтып коелу деп чечип атабыз. Баарыңыздар ушуну койсоңуздар, биринчи ушу эң иштерден баштасак. Эң иштердин судьясы Кутуш, андан кийин Рамазан эке болот. Эң иштердики. Эң иштин биринчи эң ишине бир тай, экинчи эң ишке бир торпок, үчүнчү эң ишке бир кой. Saat 9'da эң иш башталат. Ушуну жер-жердеги балбандарга айтып койсоңуздар, жеткизип. Ушуну сөзсүз жеткизиңиздер. Андан кийин улактын тартиби боюнча ошол эң иш бүткөндөн кийин улак башталат. Сиздердин уларыңыздарга алтын сырга тегиңиздерди, жибиңиздерди үйүңүздөгү сандыгыңызга салып коюп, мен жигитмин деп барыңыздар. Ата бабаңыз колу менен эле көтөрүп, колу менен эле чапкан. Ушуну улакты таза өткөзүп бергенге сиздердин дагы жардамыңыздар керек бизге. Биз судьялар, олоңоке башкы судья, андан кийин мен турам, менден кийин Нурлан Шакеровичтан башка, анан Нурбек ажы. Biz daim көзөмөлдө турабыз. Ким жипке салып, тээкке салган болчу ал эсеп болбойт. Ушуну кичине көңүлүңүздө түйүп койсоңуздар. Анан эми сооруну дагы жарыялап коелу дейм. Жарыялап койгон жакшы. Негизи жарыялаган жакшы да. Бул эми баардыгы элден жыйылган соорундар. Биринчиден башталышы бир тайдан башталат. Жерге оодарган 5000 деп туруп акчалай сорду. Андан кийин бир тай башталат. Андан кийинкиси бир тай, бир топоз. Үчүнчү соорундагы бир тай, бир топоз. Төртүнчү соорун 2 тай. Бешинчи соорун машина. Алтынчы соорун машина 1 тай. Жетинчи соорун төө. Сегизинчи соорун төө 1 тай. Тогузунчу соорун токулуу ат. 10. soorun at, anan kийин bir tay. 11. soorun altın kur. En akıtlı baş belgemiz altın kur 1 tay.